Салам партнерлор. Бүгүн мен сиздерге личный кабинетке кирүү боюнча жалпак тил менен түшүндүрүп кетүүнү туура көрдүм. Бул жерге сиздер Play Market'тен Faberlic приложениясын көчүрүп киресиздер. Мынакей киргенде сиздер главный болуп калат. Главныйда бул жерге войтини басасыздар. Войтини басканыңыздарда сиздерге наставнигиңиз каттаган, сизге сообщение жагыңызга логин, пароль, код келген, Faberlic тараптан. Мынакей ошол жерге, бул жерге сиздер регистрация деген жерге тийбейсиздер, восстановить пароль деген жерге эч нерсе тийбейсиздер, жана ошондой эле номер консультанта деп турган жерге эч нерсе, эч кандай өзүңүздүн номерин жазбайсыз. Бул жерде жанагыны копировать этип туруп, мисалы бул жерде башы 71 менен башталган логиниңизди жазасыз, сизге смс болуп келген. Парольго паролуңузду жазасыз, мисалы. Мынакей жаздык. Жазгандан кийин сиздер входту басасыздар. Входту басканда выбрать из списка или на карте деп турат. Сиздер выбрать из списканы басасыздар. Басканда кайсыл чет өлкөдөсүз, мисалы Россияда болсо Россия, Кыргызстан болсо Кыргызстанды жазасыз да. Биз мисалы Россиядабыз. Россияда мен каттаган кыз. И бул жерде сиздер регион тандайсыздар, область мындайча айтканда. Бизде Самарская область. Областыңыздарды карасаңыздар, С тамгасын сразу издесеңиздер болот. Бул жакта көп регион болгон үчүн Самарская область тандадым мен. Тандаганда бул жерде дагы карап чыгасыз. Эгер таппасаңыз, бул жерге жаза койсоңуз болот. Самара деп Самара жаза коесуз. Эми бул жерде сиздер адрестериңиздерди тандайсыз. Сиздин үйүңүзгө кайсыл адрес, кайсыл жер жакын, кайсыл офис жакын. Сиз чтобы товар бергенде сизге жакыныраак жерден барып алып келишиңиз үчүн, сиздин товарыңыз ошол офиске келиши үчүн кайсыл адрес тандайсыз, өзүңүзгө жакын адрес тандайсыз. Мисалы бизге Аврораны тандадым. Мынакей Аврораны тандаганда сөзсүз түрдө тандаңыз, галочка коесуз. Галочка койгондо подтвердить дегенде сөзсүз түрдө басасыз. Басканыңызда бул жерде удалить звездочка турат, ортосунда тоголок турат. Тоголокту басып туруп подтвердить дегенде басабыз. Мынакей подтвердить деп все басып койдуңуз. Бул жер бастың эчтеке болбойт атат. Все, значит кирди. Назад кылсаңыз, бул жерде сиздин атыңыз чыгып калат. Мисалы Жакыпбек кызы Бермет деп. Кирсеңиз болот. Бул жакта сиздин адресиңиз жазылды да, ужечи адресиңиз жазылды. Ал эми эгер кааласаңыз башка адрес тандай турган болсоңуз, плюс басып баягы эле на карте Россия же болбосо Кыргызстанга эслеп кетсеңиз, ошентип тандап алсаңыз болот. Ар кандай кылып. Мынакей сиздер кирдиңиздер. Бул жерде аты, фамилияңыздар чыкты. Эми сиздер каалаганча өзүңүздүн товарларыңызды көрүп, карап чыгып, айланып чыксаңыз болот. Заказ кетирсеңиз болот. Сонун мүмкүнчүлүктөрүн пайдалансаңыз болот. Бул жерде кааласаңыз соода кылыңыз, кааласаңыз өзүңүз үчүн заказ бериңиз, кааласаңыз өзүңүз үчүн подарка, белектерди алып туруңуз. Жана ошондой эле көптөгөн бул жерден бизнес кылсаңыз да болот. Андыктан урматтуу партнерлор, сиздерге ийгилик каалаймын.